Муса Мураталиев, Эки атчан. Әңгеме. Атчандардын бири Турар, бири Алымқан. Алар азыр эле 9 жолдун тоомунан жүз көрүшүп, айылды карай бирге бастырышты. Турар учурашса, Алымқан алик алганга араң жырады. Аттар гана жанаша калып, үзөңгү кагыша катар жүрүп тырсылдай басып калышты. Ээн жерден бирин-бири жолуктурганга кооптуна калган атчандар сыр билдирбей келе беришти. Экөөнү качантан бир айылда бирге чоңоюп, окууну чогуу бирге окуп, бойго жеткен курдаштар деп киши ойлобос эле. Тоңдоосунуп, тыңыраак аликке келбегенине караганда мынча жылдар көрүшпөгөнгө чочуркай түшкөн шекилдүү. Алымқан кыз кезинен кудум азыркысындай айтамагын кылтайтып, жоолукту экиленте салынганды жакшы көрчү адаты менен дайым кысындай көз көрүндү. Ушул азыр экөө бараткан жол менен канча жолу жанаша бастырып, чогуу жүрүп дегендей, калаага мектепке келип турушпады беле. Мына эми кайрадан жүз көрүшүп, кабилеттен жолугушту. Ушундан тартып экөөнүн оюнун төпкүрүндө катылуу жүргөн жашыруун сыр жүрөгүн эзип, эми араны бууган ушунча жыл туңгуюкка түшүп кеткенсип, экөөнүн качанкы күлгөн убагынан калган элестер көз алтыларына чагылып кайтып келе баштады. Кандай сонун, ырыс кечиктүү жылдар эле, деп келет Турардын ою. Эки айылдын жигиттерин ашык кылган сен, суйкайган сулуу, анда талчыбыкта эйилген, апакай жанган келбеттүү элең. Ошол көрк сымбатың кайда? Эмнеге сактай албадың? Бирок мага сен баягы элесиң чиркен, сымбатың артык. Аябай арыктапсың да, дейт Алымқан байкоостон эле. Баягы эле бетке айтма кыялы, дейт Турар оюнда. Эмне десем? Алымканым, мен өзүңдү ойлогондой болбу дегенде бир кайрып эсиңе алдың бекен. Сага бирөө туз артканбы? Дейт бирткеден кийин Алымкан кайрада. Жеринен ушундай элем го? Мурда сал толугураак болчусуң. Шишке саяр этиң жок, ушинтип да киши арыктайбы? Аттар суулук кагыша бөгөн желиш менен келишет. Атчандар тоо койнуна өңүлө карашып кайрадан унчугушпайт. Эмне ойлоп келатасың, дейт Турардын ниети. Шол жылдар өзүңдү жактырып жүргөнүмдү билдиң беле? Бартадың бекен. Бар калсаң эмнеге менин кебимди жерге таштап жүрдүң? Баш кошкон күйөөң ала көөдөн немеле, кийин өзүң түшүнгөндүрсүң. Анын эмнесин артык көрдүң, билсем оң боюн. Деги аял заты силер эркек тананын кайсы сапатын жактырасыңар? Не себептен бирөө башын сайып коюп астыңарда чүгөлөп турса да ага карабай, тетири карап кыя баскан бирөөнү ээрчип, ошону ээр кыласыңар? Кандай болгондо да багың ачылды бекен? Самаганыңа жеттиң бекен? Сен деле жүдөңкү көрүнөсүң, Алымканым. Азыр кандай ой санаа менен келатасың? Мени оюңа алгансыңбы? Эриңди оңдоп берейинчи, мойнуна кетиптир, дейт Турар атынын оозун тартып. Куюшканды кыскарткан эмес турбайбы? Ошол ат токуганды билгенде, деп алат Алымкандын ниети эрин ичинен жемелеп. Андан соң үндөбөй тезгенин жыйып атынан түшөт. Турар атты кайра токугуча жанында туруп турат. Турар шашпай Алымкандын атын кайра токуп, басмайылын бек тартып, көмөлдүрөгөн кыскартат да колтуктап келинди атына мингизип, анан өзү атына минди. Ошондо Алымкан ээрге минип атып, ушунча жыл Турар унута албаган өзгөчө бир назик жылмаюусу менен ыраазылыгын билдирип, тик багып карап алды. Ага жигиттин жүрөгү өрттөнүп кеткенсиди. Эки атчан кайрада унчугуша албай келатышты. Азыр кайдасың? Деди кыйладан кийин Алымкан. Көрүнбөйсүң. Жайыншанда иштеп келдим. Баягы эле токтоолугу, дейт Алымкандын ою. Аял алды экен. Кандай немеге жолукту? Болбурап эмдигиче бош. Ал кезде бул да менин артымдан жүгүрүп жүрчү. Башкалардан өзгөлөнгөндө эле жагы жок болчу. Анда жаш болчу, эми болсо алдынан тайып баратыптыр. Сөз айта албай эле артымдан эрчи болчу. Башка балдар кыйытып да болсо оюн билдирчү. Асты булооз ачып, жаратылуу сөз айта алчу эмес.
Бирок менде көөнү бар экенин билчүмүн. Буга караганда мунун жанында орсок тиш тең туш кыйын болчу. Сымбаты келишкен, кер мүнөз жакшы бала болчу. Кыздардын оюнан кетпеген курч мүнөз, бир башкача шок бала ошол эле. Анын көзүнө түшөлү деп, кыздар мунун мазесин кетирип атса деле, бул бизди шынаарлап жаныбыздан кетчү эмес. Ошонусун эстейт болду экен. Азыр айтса ардан ары беле. Турардын жүрөгүнө да ошол күндөр жаңырган. Сын келбети кете баштаганы менен кыял чоруху баягы боюнча тура. Учурунда бир көргөн адамды кумар кылган ажары четинен кетиле баштаптыр. 2 айыл кыздар ичинен бөлүнүп турчу. Сымбаты көргөндү жалт караткан жан элең го чиркин. Эми болсо көп келиндин бири кейипин кийипсиң. Бирок мен үчүн азырда баягысың Алымкан. Кантайсың деге, деп калды Алымкан. Эптеп жүрөбүз, дейт Турар. Өзүңдүн турмушуң кандай? Анча деле эмес, деп баратып, кайра бейрыз турмушун айтканга оозу барбай. Кудайга шүгүр, дейт бараткан жагынан көзүн албай. Эл көргөндү биз да көрүп жүрөбүз. 2 уулду болгонмун. Улуусун быйыл мектепке бердик. Алымканды жалт карап алган Турар, келиндин жароокер жылуу, баягы өзү сагынчу жылмаюусун көрө албай, качантан сагынып жүргөн кусасы канбай, омсонгонунан куржалак калып, ичи ача түштү. Алымкан ошол жылмаюусу менен ар дайым калдасатып коер эле. Кыз кезинде ал ушун деп өзүн бир карап жылмайып койду дегиче, ага бүтүндөй баш ийип берип, Алымкан эмне дебесин Турар аткарууга даяр болуп калчу. Орто жолдо ат чалдырып отурганда экөө чакмакка киришчү. Турар утуп алганда Алымкан шап бербей, өптүрбөй да качып туруп алчу. Качаан Турар кызаңдап калганда ажайып жылмаюусун жазбай туруп, эртең аласың, деп убада берип кутулуп кетчү. Алымкандын убадасы мыйзам болуп күчүнө кирип, бозойдун көңүлүн жайлата салчу. Бирок эртеси унутуп, ал жолу да мөөрөй анык болуп чыкчу. Алымканга жаштык күндөрүнүн акыры болбочудай көрүнчү. Куду ушул мүнөттөгүдөй көп жигиттер суктануусу астында рахаттын үстүндө көңүлү ток, сайрандап жүрүп өтөмүн деп ойлочу. Бирок ошончо күйүп сүйүп, ашыктык отун жаккан канчалаган боз улан менен жигиттер бирине да сөз бербей бойго жеткенде удулу келген бирөөгө турмушка чыккан. Баш кошуп бирге жашоого келгенде Алымкан болжогондон башкача чыгып, өйдө менен төмөндү башынан өткөргөн күндүн кучагына эле. Алымкан өзү жактырган жашоо деп ынанганы менен мындай турмуштан запкыда жей баштаганын аразы кылып, бирок аны көтөрө билүүнү үйрөнгөнгө өткөн. Ошондон уланбы Турарды жолдо кезиктиргенден тарта ою оңго бөлүнүп, кан жолдо баратканда башына келген бир суроо эсинен кетпей туруп алды. Тагдырым мени алдаганбы, деп атты көңүлү. Чын баркыма жетчү кишим Турар болгонбу? Кимге үйлөндү болду экен? Айылга эмне жумуш менен баратасың? Деди Турар. Төркүнүмө, деп Алымкан кыска жооп берип артынан кошумчалады. Эмне болду? Эмдеге айтам да, деди жигит ниетинде. Такыр келатасыңбы, дегиси келип турса да батынып аны сурай албады. Кайрада үн катышпай бастырып жолун улашты. Оозго кеп кирбеген эмнеси? Деп сурап атты өзүнөн Турар. Ушунча да чуркок болгонмунбу? Бул учурда келиндин оюнда ушубакка тилинин учунда турган суроо кимге үйлөндү болду. Чын эле менин бактым муну менен болгон болсочу, деп дагы бир жолу сурап алды. Ошондо айта албай калганын эми айтсачы? Же көзүнө суук көрүнүп калганмынбы? Эмнеге үн катпайт? Же дагы эле сүрдөйбү? Бактым сендедир, Турар, айтчы. Ошондо айта албай жүргөнүңдү эми айтчы. Мен баягы элемин, тартынба, айт. Баркыңа жетем, сен менен бирге карайын, деп тердеп кургап, акыры ким менен турасың? Дейт Алымкан. Апам экөөбүз. Аңгыча зоо башынан шагыл урап, ошол жерден улардын мукамыны жаңырды. Сыйкырдуу чоор доошу сымал улар ышкырыгы жаңырыкка айланып, өйүз бүйүз зоо ичин аралап кетти.
Ушул доош эки атчанды тоо койнундагы тар жолго алып келет. Кыйла жүрүп айылга жакындаганда Турар айтып калды. Жакшы жолук салып чыгыпсың, деп кайра такала калып артынан деги атактуу урдагыдай кайсы күнү кандай жолук салынба баары жарашат сага. Ак жолук, көк жолук, кызыл жолук. Анча жолук экөөбүздү эмнени көркө? Деп Алымкан сөздү тууралады. Тамашасы жок. Койсоңчу эми. Атчандар кайрада ойго тонуп кыжалат болушат. Тоорсу жолдо аттардын даңканы ыргып басы калышты. Алымкан ою баягы эле жалгыз суроо кыйнап, бул жолу да кеп баштап алып, бирок батын албай жок сөздү айтты. Айыл жак ырас салкын экен. Кайра өп болуп тургансыйт го. Мага ошондой туюлуп атат, деген Алымкан артынан. Апаңдын колун узартпайсыңбы, же дүйнөдөн так өтөйүн дедиңби? Ылайыгы келбей жүрөт, деп Турар шашылыш жооп кайтарат. Андан көрө кыз жактырып көрбөгөм дебейсиңби? Бул жолу Алымкандын кебине Турар бир каткырып тим болду, бирок өзүн такыр тыя да албады. Атын такымга басып алып, Алымканды эшиктөрдөй артта калтырып, ары алдыга озуп кетти. Ошондо атынын оозун тарткан Турар барсыда сүйлөп артына кайрылды. Бастыра жүрөлүчү, кеч кирип баратат. Чапма жоргого салып, атын желдирген Алымкан тигинин артынан жете келет. Ошондон тарта экөө ылдам бастырып жүрүшөт. Ойлорунан качкансып баратышты. Кеч кирип, тоонун көлөкөсү алар бара жаткан бетке чаба тийгендиктен ал тарапка иңир түшкөнү даана көрүнүп калган. Тоо боорунда ак була болуп жайылып кеткен жөө туман кечки маалды сырдуу кылып көргөзүп, кайдандыр шараккан тоо суусунун доошу кулакка катуу жаңыра баштаган. Секинин артынан айылдын иттеринин үргөнү угулуп, алар чыгып бараткан бийик секи артта калат. Экөө тумшукка жете бергенде, сен кичине кечигип бар, дейт Алымкан жигитке жалт карап. Чогуу барганыбыз бетибизге чиркөө. Бирөө көрсө тоо таш арасында булар эмне кылып жүрүшөт дешет. Мейлиң Алымкан, дейт ниетинде Турар. Мен сенин жашооңо каргаша боло албайм. Сага жакшылык гана каалайм. Өмүрү өзүңдү гана жактырамын. Жакшы тур. Өзүң аман бол. Турар атынын башын буруп, Алымкан узап кеткенче токтоп, кылчайып карап турат. Алымкан тумшуктан ары имерилип, көрүнбөй калганча тура берет. Ошондон кийин ээрине оңдонуп отуруп, капталдан келчү төмөнкү жолго түшөт. Алымканы жанында экенде тыңыраак кепке келип, оюндагы сары майдай сактаган кепкелечин айта албаганга ичи күйүп, өзүн өзү жемилип келет. Алымкан да Турарды ойлоп, ошондон улам качаңкы баа баркын эстеп, бейпайга түшүп, сабырсыз.